Путинди колдогон казак депутаты мандатынан ажырады. Ташиев күч түзүмдөрүнүн ортосунда келишпестик жок экенин билдирди. Кыргызстанда электр энергиясы кымбаттайт. Батыш Украинага Леопард немис танктарын жеткизеби? Иран аннексияланган Крымды Орусияныкы деп тааныбайт. Каракалпакстанда жапырт рейд жүрүп 132 адам кармалды. АКШ Вагнерди эл аралык кылмыштуу уюм деп тапты. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы апта ичиндеги болгон маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова тааныштырам. Саламатсызбы? Мен Россиядын президентин колдойм. Азаттыктын казак кызматына маек курган мажилис депутаты Азамат Абилдаев Путинди жана орус аскерлеринин Украинага чабуулун колдоорун билдирген. Ушундан соң Ак Жол партиясы позициябызга туура келбеген пикир билдирди. Депутаттык этиканы бузду деп Абилдаевди катарынан чыгарган. Бул чечимге байланыштуу Казак борбордук шайлоо комиссиясы анын мандатынан ажыратты. Ал тапта Казакстандын мажилисин президент Касым-Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда таратты. Кезексиз шайлоо 19 мартка белгиленди. Парламенттин бул чакырылышы 2021 жылы эле шайланган. Бирок көпчүлүктү мурдагы президент Нурсултан Назарбаев негиздеген Нур Отандын депутаттары түзгөн. Кезексиз парламенттик шайлоону эксперттер биротоло Назарбаевчилерден арылуу аракети катары баалап жатышат. Казакстанды узак башкарган Назарбаевдин 13 январда эл башы наамыда алынган. 20 январда Назарбаев ооруканага түшүп, жүрөгүнөн операция жасалганы белгилүү болду. 21 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы УКМК кызматкеринин кармалышы тууралуу комментарий берди. Биздин гражданыбыз ошол ГКМБнын бир тергөөчүсү чоң суммада акчаны требует этип атат деп конкрет мага келип өзү заявление менин колума берген. Аны биз реализовать этиш үчүн Генеральный прокуратурага бердик. Генеральный прокуратура менен жетекчилиги менен, МВД жетекчилиги менен кошулуп сүйлөшүп туруп, реализовать этип ошол взяточты кармадык. Мана ушул гана случай. Конкретно те 15 тысяч долларов, которые мы подготовили, передали ему, мы нашли у него в папке, он конкретно получил. То есть заявление простого человека подтвердилось. Ташиев күч түзүмдөрү ортосунда келишпестик жок экенин баса белгилеп, кармоо тууралуу туура эмес маалымат тараткан кээ бир маалымат каражаттары бул үчүн жоопкор тартылышы керектигин айтты. Ошондой эле ал бардык мамлекеттик органдар көзөмөлдөө экенин, бардык операция президенттин байкоосу астында өтүп турарын айтып, мамлекеттик органдар президенттин чечимин сыйлап, бардык мамлекеттик органдар жана кызматкерлер маалымат берүүдө сак болууга тийиш экенин айтты. 20 январда УКМКнын Ош шаарындагы башкармалыгында УКМКнын тергөөчүсү $15.000 өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалганын баш прокуратура билдирген. Учурда иликтөө иштери уланып, кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо амалдары жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров май айынан баштап электр энергиясына болгон тариф 77 тыйындан 1 сомго көтөрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына пост жазып кабарлады. Ал сааты менен өчүрүүлөр катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө бир кыйла жогорулап, электр жабдууларга күч келгендиктен жүргүзүлүүдө деди. Анын айтымында тарифти көтөрбөсө, энергетика тармагын биротоло жоготуп алуу коркунучу бар. Ошондой эле ал жабдуулардын 80% эскирип калганын, аларда жарыкты колдонуу өсүп жатканын белгилеген. Буга чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров ичүүчү суунун баасын көтөрүү тарифин иштеп чыгуу боюнча тапшырма бергени кабарланган. Министрлер кабинетинин башчысы Майлуу Суу шаарындагы абалды мисал келтирип, тариф абдан төмөн болуп, өзүн өзү актабай жаткандыктан муниципалитет курулмаларды тейлей албай жатканын билдирген. Электр энергиясы менен ичүүчү суунун кымбатташына пикириңиз кандай? Комментарий жазыңыз. Эстонияда 11 өлкөдөн турган топ Украинага жаңы аскердик жардам пакетин макулдашты. Рамштайн базасында НАТОнун союздаштарынын чоң жыйынынын алдында Литванын коргоо министри Киев жүздөгөн бронетехникаларды аларын айтты. Бирок Рамштайнда батыш өлкөлөрү Леопард немис танктарын жеткирүү боюнча бир пикирге келген жок. Берлин чечим бир нече күндө чыгаарын билдирди.
Лондон Украинанын куралдуу күчтөрүнө 600 Brimstone ракетасын өткөрүп берет. Стокгольм Арчер өзү жүрүүчү артиллериялык техника менен бөлүшөт. Ал арада Украин лидери Владимир Зеленский МАГАТЭнин башчысы Рафаэль Гросси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Агенттиктин инспекторлору өзөктүк инфраструктуранын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык украиналык АЭСтерге жайгаштырыла турганын ырастады. Рамштайн саммитин отурлай Дмитрий Медведев Украинага курал-жарак жөнөтүлүшүн дагы бир жолу ядролук державалар алардын тагдыры көз каранды болгон ири жаңжалдардан утулган эмес деп айыптады. АКШ курал-жарак пакети жетмейинче Украинага жаңы чабуулдарын кийинкиге калтырууну сунуштоодо. Иран бийлиги Крым жана аннексияланган 4 облусту Орусияныкы деп тааныбастыгын Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян туркиялык ТРТ World телеканалына билдирди. Кеп Донецк, Луганск, Херсон жана Запорожье облустары жөнүндө былтыр сентябрда Орусия оккупацияланган аймактарда жасалма референдумдар өтүп, анын жыйынтыгы менен Орусия Украинанын 4 аймагын мыйзамсыз аннексиялаган. Ал эми Украинанын жарым аралы Крымды орус бийлиги 2014-жылы тартып алган. Дүйнө коомчулугу орус аннексиясын айыптап келет жана аннексияны мыйзамсыз деп эсептейт. Бир гана Беларусь, Түндүк Корея, Никарагуа жана Сирия Орусиянын аннексиясын тааныды. Украинадагы согушта Орусия Ирандын шахет учкучсуз учуучу аппараттарын колдонуп жатат. Өткөн жылы ноябрда Иран алгачкы жолу Россияга учкучсуз дрондорду бергенин мойнуна алган. Иран бийлиги дрондор согушка чейин берилген деп айткан. Өзбекстандын Карагалпакстан автономиялык республикасында антитеррордук рейдтер өттү. Издөөдө жүргөн 132 адам кармалды деп УЗА маалымат агенттиги өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып жазды. Кармалгандар Нукус окуясына тиешеси бар жогу тууралуу өзбек бийлиги азырынча маалымат бере элек. Укук коргоо органдары объектилерди жана 90 миңдей үйдү тинтиген. Жергиликтүү тургундар өздөрү ок атуучу куралдарды ок дарылары менен өткөрүп беришкен. Дайынсыз жоголду деп табылган 12 адам үйлөрүнө кайтарылган. Карагалпакстандагы рейдтер Нукус шаарында Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүү долбооруна каршы 1-июлда башталган нааразычылык акцияларынан жарым жылга чукул убакыт өткөндөн кийин болду. Анда кеминде 18 адам курман болуп, 516 адам кармалган. 4-июлда Өзбек парламенти өлкөнүн конституциясына өзгөртүү киргизүү долбоорунда Карагалпакстандын эгемендиги статусун сактап калуу чечимин кабыл алган. АКШ ЧВК Вагнер менчик компаниясын эл аралык кылмыштуу уюм катары таанып, келерки аптадагы санкцияларды киргизерин билдирди. Бул тууралуу Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби билдирди. Ал Вагнер Украинада жана башка жерлерде ырайымсыз кылмыштарды жана адам укуктарын бузуп жатканын айтып, ага жардам берип жаткандарды аныктоо, бетин ачуу жана жоопко тартуу үчүн талыкпай иштейбиз деди. Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин АКШнын жана Европа биримдигинин кара тизмесине киргизилген. Орусиялык жекеменчик компания Украинадагы согушка активдүү катышып келет. Джон Кирбинин айтымында, учурда Украинада 50 миңдей Вагнердин жалданма аскерлери бар. Вагнер согушкерлеринин 80%-на жакыны түрмөдөн тартылгандар. Ал эми Пригожин буга чейин Ак үйдүн билдирүүсүнө акыры азыр Вагнер жана америкалыктар кесиптештер болуп калды. Азыр мамилебизди кылмыштуу кландардын чатагы деп атоого болот деп жооп берген. Бул аптадагы маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Медиа хабка катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыз. Эмки аптада кайрадан көрүшкөнчө.